Саламатсыздарбы, эфирде кечки жаңылыктар, каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Керсеген мигрант Токой чарбасынын кызматкерлерине кол салды, бирок күтүлбөгөн жерден ончукпай калды. Орус коомчулугунун сапары анын жүрүм-турумун кескин өзгөрттү. Кече Москванын четиндеги Балашыкада көптөрдүн демин кармаган нерсе болду. Маршруткалар турган Токой фондунун аймагында окуя болуп, кийин аны баары талкуулашты. Жергиликтүү тургундар Орто Азиядан келген алмаштыргыс Адис деп атаган маршрутканын айдоочуларынын бири капыстан автобустан түшүп, Токой чарба комитетинин кызматкерлерине кыйкыра баштады. Ошол учурда Токой чарбасынын кызматкерлери кадимки жумуштарын аткарышкан. Алар аймакты тыкыр текшерип, чачыранды, таштандыларды жазып, жол кыймылына тоскоолдуктарды жоюшкан. Биз жөн гана тартипти сактайбыз, деп түшүндүрдү жумушчулардын бири. Биздин милдет аймактын бардыгы үчүн коопсуз жана таза болушун камсыз кылуу. Бирок айдоочу түшүндүрмөнү жай баракат кабыл алган жок. Токой чарбасынын кызматкери салыктык менен анын иш-аракеттери кызматтык милдеттерине толук ылайык келерин жана алар бардык мыйзам бузууларды жоймоюнча унаа токтотуучу жайдан чыкпай турганын эскерткенде абал кызый баштады. Буга жооп катары катуу кыйкырыктар гана эмес, физикалык кыргын коркунучу, ошондой эле көптөгөн уятсыз сөздөр угулду. Мен багынгым келген жок, деп кыйкырды ал. Керек болсо жакпаган нерсени көрсөт. Чыр-чатактын мындан ары күчөшүнө жол бербөө үчүн кызматкерлер ыкчам аракеттенүүнү чечишти. Алар полиция чакырып, орус коомчулугунун өкүлдөрүнөн жардам сурашты. Күзөтчүлөр окуя болгон жерге дароо полициядан да тезирээк келишти жана алардын катышуусу атмосфераны дароо өзгөрттү. Агрессивдүү айдоочу унчукпай тынчыраак боло баштады. Колдоо бул жерде экенин көргөндө мен тынчтанууга убакыт келгенин билдим, деди айдоочу бир аз уялып. Мен эч кимди тарынткым келген жок. Бир нерсе мени жиндик кылды. Бирок анын сөздөрүнө карабастан, анын өлкөдө мыйзамдуу болушуна байланыштуу кошумча суроолор пайда болду. Күтүлбөгөн жерден анын орус тилин билбегендигине карабастан, анын колунда Россия Федерациясынын жаранынын паспорту болгону белгилүү болду. Бул чындап эле таң калыштуу, деп белгиледи полиция кызматкерлеринин бири. Орус тилин араң билген адамда мындай документ кантип болот? Полиция жабыркаган кызматкерлердин арызын кабыл алып, андан ары териштирүү үчүн агрессивдүү айдоочу кармалды. Окуя катышкандардын баары укук коргоо органдары мигранттын тилин мыкты билбегендигин жана экзамен тапшыруудагы эң таң калыштуу жагдайларды эске алып, орус жарандыгын кантип алганын кылдат текшерет деп үмүттөнүшөт. Биз үчүн мыйзам аткарылып жатканын билүү маанилүү, деп баса белгиледи офицер. Жана мындай учурлар кайталанбайт. Маалымат официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин бир күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кири чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.